Амалбек впервые увидел своего отца, погибшего на войне, когда ему исполнилось 5 лет. Все случилось во время просмотра кинофильма в совхозной кошаре, стоящей у дороги. Туда он пришел вместе с матерью, местной телефонисткой. Она одна растила сына, поэтому в сезон часто подрабатывала стрижкой овец. За мальчиком некому было приглядеть, потому она брала его с собой. Фильм показывали художественный. На экране солдаты бежали в атаку, умирали. Однако парень не осознавал степень трагизма происходящего. Его забавляло то, как падали бойцы. Когда на экране появилось 7 артиллеристов, один из которых не походил на русского, мать шепнула сыну, что это его отец, Тохтосун. Парень поверил ей и в ту же минуту пристально наблюдал за действиями чернявого, круглолицего солдата. Душа его переполнялась любовью и нежностью, он гордился им. Но вот отец-актер погиб. Первая часть фильма окончилась, и Амалбек громко закричал, что это его отец убит. Окружающие взрослые не захотели лишать ребенка горькой красивой иллюзии. Мать увела его домой, и только тогда мальчик ощутил боль утраты. Рассказ «Солдатенок» учит беречь в своих сердцах память о тех, кто отдал жизнь во имя мирного неба над головой других. Мы с вами познакомились с новыми произведениями Чингиза Айтматова. И теперь мы знаем... Джамиля, белый пароход. Первый учитель, Плаха. Молодцы. У Чингиза Айтматова очень классное произведение. И я знаю эти произведения. Айтматов наш любимый писатель. Его день рождения 12 декабря. Вчера его было день рождения. Ему исполнилось 94 года. Саламатсыздарбы, бұл 5-ші А класс. Чингиз Айтматов жөнінде біз маалымат алабыз. Чингиз Айтматов 1928 жылы жарық дүниеге келген. 12 декабрьда Талас районында Қарабура айылында төрөлгөн. Апасы Нагима Хамзаева, атасы Төреқұл Айтматов. Алар өз жашынын эң билимдүү адамдарынан болушкан. Бул Чингиз Айтматовдун повестинин биринчи мугалим. Бул жакта düşөн балдарды окууга алып кеткенди. Бул Алтынайдын апасы Алтынайды düşөн алып кетип жаткан жеринен бул Чингиз Айтматовдун аңгемелери. Биринчи мугалим, эрте келген турналар, бул Кыямат, бул Бугу эне, бұл бірінші мұғалім, бұл Қызыл алма. Саламатсыздарбы, біз 5-ші Б классын оқушыларыбыз. Біз Чингиз Айтматовтың туған күніне қарата біздің тартқан плакатыбыз. Чингиз Айтматов 1928 жылы бұл жарық дүниеге келген. Анын көп шығармалары көптөгөн тилдерге которулуп, дүйнө жүзүнө таанылган. Анын шығармаларын біз бұл жерден көрсөк болот. Анын эң эле анын биринчи повести бул Гүлсары повести. Биз анын чыгармалары аркылуу көптөгөн нерселерди алабыз. Повестеги мугалим эжей турмушта болгон каарман. Повесттин башталышынан алынган ийрик түймө жүн жолугун ороно салынса да болбой үшүгөн. Инкамал апай өзүнөн беттер көп муштун болбой турган. Балдарга география сабагында Цейлон аралы жөнүндө узун сабак кызыктуу жомок айтып жаткан деген сүйлөмдөр жөнүндө. Ошол эжейдин прототиби Минкамал Жулеева же эл айткан Инкамал апай. Баланын унутпай баарын жүрөгүнө сактап жүргөнүн карачы деп өзүнчө таң калам. Жада калса башымдагы турган жүн жолуктан бери жазыптыр. Оба, ошол кезде ошондой жолугум боло турган. Чыгармасында ошол бойдон сүрөткө түшкөндөй болуп жолуктан жазылыптырмын деп эскерткен жайы бар. Инкамал апай окуялары баары накта турмушта болгон өзүнөн алынгандыгын. Мен анда окуучуларга география сабагы менен катар ботаника, зоология сабактарынан берчүмүн. Мырзагүл деген бул Асылкан деген сулуу кыз эле деп айтат. Акы Өмөралиев өзүнүн бир маегинде жазуучу өзүнүн мугалимдери тууралуу бир баяндамасында мени окуткан мугалим апай Минкамал Жулеева жана башка мугалимдердин алардын өзгөчө алардын сезгичтик, этяттык менен кылган мамилеси мага өмөк болду деп жазат. Ушул сыяктуу окуя каармандары баары туруп, эрте келген турналар тарыхы, документалдык, мемориалдык, автобиялык негиз күчүн көрүнөт деп айта алабыз. Повесть жазуучунун уулуна арналган. Чыгарманын башына Чингиз Айтматов уулум Аскарга
деп жазып койгон. Бекеринен эрте келген турналар уулу Аскарга арналган эмес. Контракттуу эки муундун Чыңгыз Аскар балалыгын атанын балачагы менен анын керектиги жөнүндө айткан наасаты маралы. Ушул жагынан караганда бул адепаклыктык баян. Ар кандай учурларда ал эми кезең оор сыноолорго ого бетер жарынан чыккан рухий бийик сапат, асыл касиет жөнүндө айткым келет, деген автор бул повесть жөнүндө.